Таза аба, тоо курчосунда жашаган үй бүлөнүн күнү алгач эле малды сугарып, аларга тоюттуу берүү менен башталат. Мына ушинтип 3 маал чөп салабыз. Түштө болсо, түштө сугарабыз уйларды, жылкыларды, аттарды. Кубаныч мырза Кой Таш айылында чоңою өскөн. Айрымдар шаарга барып орношуп отурукташууну аракет кылса, каарманыбыз айылда жашап, ушул эле жерден бардык максаттарына жетүүгө аракет кылат. Бул чайын аялыбы? Бирге жашаганына 20 жылдын жүзү болуптур. Бурулгазакова тамак ашты сатып албай, бардыгын өз колум менен жасаганга аракет кылам дейт. Мындан сырткары кышкысын айран, сүт, сары май, чөбөгө каймак сатып акча кылат. Азыркы таптада каарманыбыздын колунда жасалган айран шаардагы дүкөндөрдө сатыкта турат. Биз ошо эртең мененки сүттү бөлүп, жарымын айран кылабыз. Анан айран ошо көбүнчөсү үйгө келген немелер чөбөгө кылабыз. Мон чөбөгө кылып алып кышкысын балдарга баягы жакшы жешет, келген конокторго дагы ошо сүттү, айранды үйдөн келген кишилерге жок дебегенге аракет кылып, үйдөн баарын дайындайбыз. Андан сырткары күн кичине жылыгандан баштап каймак тартабыз. Каймак биягын тартылган сүтүн быштак кылабыз. Ошо эл кандай сурайт, ошого жараша анан мүмкүн болушунча үйдө да ошо жок кылбай, бардыгы дасторкондо болуп турганга аракет кылабыз. Кол кушуруп бош отуруу деген түшүнүк айыл жергесинде жок. Үй бүлө жумуштарынан сырткары тикмечилик менен алектенет. Үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, эскирген кездемелерди, кийимдерди ыргытпай, курап, кээде чарчаганында унутуп калаарын айтат. Эми алгач баарын мен ченеп кесип алам, алгач эмне курак курайм, ошонун баарын кесип, мынтип дайындап, кызылын кызылга, жашылын жашылга бөлүп алам. Анан негизи куракты кураганда мындай алдына койсоң, жакшы түшөт курагың мындай. Ойлогондой түшөт да, анан бырыйбай, тырыйбай бул. Анан сапаты да аябай жакшы болуп калат, көпкө чейин. Илгерки курактар бар, илгери кураган курактарыбыз ошо канча жыл бою жуйсуң, жууган сайын өңүнө чыгат. Анан материалга да карайбыз, курайт десе эле баягы эме кылбайбыз. Кийин жуусаң өңүнө чыгып жакшы боло турган материалдар бар. Бир жуусаң жок болуп кетет, ошонун баарын карап, талдап, ойлонуштуруп, анан ушинтип монтип кесип, өзүбүз үчүн курап кое беребиз. Ошол бош убакытта уй-пуй саап келгенден кийин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Бурул эже менен маектешип жатып, мен дагы курак кураганды үйрөндүм. Мына эки көзүн курап алыптырбыз. Эми үчүнчү көзүнө өтүп атабыз. Айыл деген сөздү айтканда ким болбосун көз алдында берекелүү, ырыскылуу, кең пейил эл, мээримге толуп турган ак жолукчан апалар ысыкнан эсибизге келет. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай берүүсү.